Арам болгон аттар кайсыл аттар десе, биринчиси урматтуу бир тууганым, Аллах Тааладан башкага сыйына турган аттарды койгон. Мисалы үчүн Абдур Расул. Бул Ар-Расул деген пайгамбар. Абдур Расул деген ошол пайгамбардын кулу. Абду Наби деген аттар бар кыргызда мисалы үчүн да. Абди Расулова дегендерди угуп атасыңар, интернеттерде жүрөт. Бул аттардын бардыгы шарият боюнча арам аттар. Анткени Аллах Тааладан башканын кулу деген мааниде келет, урматтуу. Мисалы үчүн Абду Али, Абдул Хусейн деген аттар коюлат, бул шииттерде көп. Же Абдул Амир, Амир деген Амирул Муъминин Азирет Алинин эсиге багышы мүмкүн. Же Абдул Сахиб, Сахиб деген Сахиб Узама Имам Махди. Абдул Сахиб, Абду Али, Абдур Расул, Абду Наби дегендердин бардыгы шарият боюнча урматтуу бир тууганым арам деп эсеп. Андан сырткары Абдул Кааба. Же жанагыда бал таштардын аттары бар. Мисалы үчүн жана Каабанын аты, же болбосо андан башка мисалы таш кудайлардын аттары болушу мүмкүн. Аттарында кое турган бул таптакыр болбойт. Же мисалы Гулам Расул. Гулам деген кул деген мааниде, Гулам Мухаммад, Гулам Расул десе, буларда урматтуу бир тууганым харам, анткени пайгамбардын кулу. Кудайдын кулу болуш керек, бирок пайгамбардын кулу деген маани бере турган болсок, буларды аалымдарыбыз эмне арам деп айткан түрлөрү бар. Ошондой экинчиси ат коюп атканда мааниси туура, бирок ошол эле учурда Кур'ани Каримде же пайгамбардын осуятында Аллахтын ысым сыпаты деп айтылбаган аттар бар. Мисалы үчүн Абдул Маужуд, Ал-Маужуд деп Аллахтын ысым сыпаттарында сахih риwayatтерде келген эмес, бирок мааниси туура. Кудай Таалам бар, ошону бардын кулу деген. Бирок ошентип айтып Абдул Маужуд деп кое турган болсо, урматтуу бир тууган, Маужуд деген ысым сыпаттарында келбегендиктен тавкифи ага токтоп туруш керек. Же болбосо Абдул Ма'буд. Ма'буд эмне? Бул Кудай Таалам, сыйынылган зат деген сөз. Бирок ошол Кур'ани Каримде же пайгамбардын хадистеринде Ма'буд деп Аллага ысым сыпат берилбеген, тантип айткан урматтуу бир тууганым кээде жакшы эмес болуп калат деп айтылгандары дагы келер экен. Экинчиси, Аллах Тааланын өзүнө таандык болгон аттарды балдарга койбош керек. Мисалы үчүн Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Халик, Ал-Бари. Рахман деп ат койбош керек бирок, Абдур Рахман деп айтыш керек. Ар-Рахим деп да койбош, анткени бул Аллахтын өзүнө гана таандык маселе. Ошондуктан урматтуу бир туугандар этиет болуш керек. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Халик, Ал-Бари дегендерди. Пайгамбар ушуга окшогон аттардын баарын өзгөртүп берген, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн Ар-Рахман десе биз айтабыз Абдур Рахман деп, атын сеники Абдур Рахман деп айтып коюшубуз керек. Андан кийин капырлардын өздөрүнө таандык болгон аттары бар. Мусулманга таандыгы жок, капыр адамдардын өздөрүнө таандык болгон, айрыкча диний бир түшүнүк камтылган аттары болсо, буларды койгон дагы шарият боюнча урматтуу бир туугандарым арам деп эсептелет. Мисалы үчүн Дияна деп коюп жүрөбүз, жанагы бир ошол бир илгерки өткөн бир аялдын атына коюп жүрөбүз. Эгерде Даяна деп койсо, бул диндар аял деген маани арабча коюлганда. Бирок Дияна деп койгон учурда ошол жанагы бир египеттик бир бай менен жүрүп кеткен жанагыда ханышанын тукумунан болгон, Англиянын тукумунан болгон бир аял заты, мисалы үчүн. Алар аны эркиндиктин символу катары көргөн менен биз аны айтабыз, күйөөсү бар, баласы бар, бирок ойношу менен жүргөн бир аял деп айтабыз. Андан кийин урматтуу бир тууганым, мисалы үчүн айта турган маселе, ат коюп атканда атта өтө ашырып кетпеш керек. Мисалы үчүн бирөө ат коюп коюшу мүмкүн деп, кандай ат коюп коет экен урматтуу бир тууганым? Сайид валад Адам. Адам уулунун бардыгынын төрөсү. Бардык адамзаттын улугу, тунугу деген аттарды коюп коет. Бул арабтарда көп, анан муну Малайзияда аябай көп болот. Анда эле биздин кыргыз элинде муну ошого токтобой эле коелук бул нерсеге. Токтолуп эле коелук, урматтуу. Анан бирок кээ бир адамдар жана Нуруддин, Сайфуддин аттар бар эмеспи? Ошолор пайгамбардын доорунда, сахабалардын доорунда коюлган эмес дейт. Сайфуддин деген диндин кылычы деген сөз. Нуруддин деген диндин нуру деген сөз. Булар илгери бир адам эмгек кылып, мээнет кылып, чоң алым болуп, чоң бир мужаддид болуп, же мужахид болуп, кызмат кылгандан кийин ошол динге ушундай кызмат көрсөт деп лакап катары берилген. Аты Абдулла Сайфуддин дешкен. Абдулла диндин кылычта ат коюлган. Анан барып отуруп 4-5 кылымдан кийин, анан кийин жанагыдай эмне адамдар туулганда эле Сайфуддин, Нуруддин ат коюлуп баштаган. Ошон үчүн муну башынан койгон бир аз макру, анткени салафтардын жоругунда бул болгон эмес, илгерки алымдарыбызда деп айтышат, бирок ошондой эле учурда муну арам деп айткан жери жок. Андан сырткары ат коюп атканда кошмок ат койгон. Мисалы үчүн биз Мухаммад Умар деп коебуз, Мухаммад Саид деп коебуз да. Бул жанагы айтып атпайбызбы, кызы уулу деп айтсак, Россияга барсак
Кыйнала беришет. Европада кыйнала берет дегенде араб дүйнөсүнө барып калсаңар, ошо атын кошмак ат коюп койсок, бул экинчи ат атасынын аты экен адашып алгандар дагы бар да. Мисалы аты Мухаммад Умар десең, аякка барсаң, аты Мухаммад, атасынын аты Умар экен деп түшүнүп алат. Анан анын үстүнө пайгамбарыбыздын доорунда, сахабалардын доорунда эки атты кошуп айткан жок экен. Ошон үчүн ат коюп атканда кошмак ат койбостун, бир ат койгонго аракет кылса, урматтуу бир туугандарым, бул эмне жакшыраак болуп эсептелер экен, урматтуу бир туугандар. Убактыбыз келип калды. Кудай таалам амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардыгыбызга балдарыбыз төрөлгөндө жакшы ат коюп, ошол жакшы аттын берекеси менен балдарыбыздын өмүрү берекелүү болгондо Кудайым жакшылык кылсын. Аттары кокусунан жаман коюлуп калып, кесепеттүү болуп кеткендерге Кудай таалам хидаят, тауфик берсин. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил ахирати хасана ва qina azabenir. Amin.